ыйлаган балдар да бар. Ыйлаган балдар да бар. Алар кыла берсе болот, биз кылсак болбойбу деп ыйлаган балдар бар. Даже чоң класстын балдары да бар ошондой. Ачык айтканда мындай акмактык телесолук жаралып да бул жерде. Суранам, ошону Чалдыбар мектебине алып койсоңор абдан жакшы болмок. Ушул класстардын соттун чечими менен биз бүтүрүп кетсек, ошо бойдон Чалдыбар мектеп интернаты жок болот. Башчысы Акылбек Жапаровдун токтому менен келип киргизилди булар. Негизи бийлик тараптан бар дистегин сүйлөйт, ошон үчүн алар жакты эметет да бизди басмайт. Күн суук болот, андай болот. Лицейлер мисалы постоянно жылыткыч сайып отурушат. Өздөрү отурган жерлерге. Бизге жылыткыч сайга уруксат жок. Себептен өрт чыгып кетиши мүмкүн. Жылыткыч сайып эмнеши? Az komutalar kıdırıyor. Жүргүлөсүлөрдүн комуталары барын эле көрөбүз. Сиз лицейде иштейсиздер бул жакта? Жака келгениңиздер канча болду? Эме информацияны бергиле да. Жооп берип коесузбу? Жака келгениңиздер канча болду? Анда кирип көрүңүз, жылыткычы бар. Суранам, ошону Чалдыбар мектебине алып койсоңор абдан жакшы болмок. Бул жакта жанагы кичинекей балдардын Чалдыбар балдар интернаты бар турбайбы? Ошол жака да берейин отасыздарбы балдарды? Жок, берейин деген мен ал неме иштебейт экен. Иштебейт экен? Эме акча менен экен. Чоңдордун балдарын акча менен ала кеткен. Уктум. Интернаткабы, Чалдыбар интернатына? Кичинекей балдар каякта азыр? Кичинекей балдар школага кетти. Школга? Ачка койдум. Канча бала үйдө кичинекей балдардан ошо окутайын деген? 3 баланы окутайын деп окута албай атасыздар. Бир эркек бала, 2 кыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге кайрылган жарандар ошол Чалдыбар балдар мектеп интернатына киргизейин деген ниетте, мынакей тайнеси, апасы ушундай шартта ал жака окутканга каалоосу бар, бирок киргизе албай атышат. Бул жерде ушул Боотирек айылынын социалдык өнүктүрүү тармагынан Адис өзү дагы айтып берсин, кандай иш аракеттер болгон. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Жузупбекова Ардак. Биз учурда ушул үй бүлө тууралуу аябай иш аракеттерди жазып атабыз. Ушул үй бүлө бул убакка чейин Бишкек шаарында жашап келген. Анан бул Шайбекова Гүлмира бизге каттоого келип отурганына быйыл отурду да. Анан балдар мектепке сентябрь айында барыша албай, себеби кийим кечеси жок, шарты жок болгондон жергиликтүү бюджеттен 30 000 сом акча бөлүп балдардын кийим кечесин, продуктыларын алып берип, балдарды учурда Сатыбеков орто мектебине жайгаштырдык. Бул боюнча бул үй бүлөнүн абалы өтө оор. Биз бул боюнча дагы Бакай Ата райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылганбыз. Ал жактан дагы жооп келди. Тиги Чалдыбар мектебине жайгаштырайыл десек, статусу туура эмес болуп атат да. 7-класстан өйдө алышат экен. Бул балдардын 7-класс улуусу, андан кийинки 5-класс, андан кийинкиси 2-класс болуп атат да. Бул балдар ошо Чалдыбар мектебине окуса бизге да абдан жакшы болот эле. Анткени энесинин да акыбалы оор, балдардын тайнесинин колунда, тайнеси да учурда оор акыбалда да төшөктө жатат. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз сенаттан бери жогоруда айтылган Чалдыбар мектеп интернатына барып, эмне үчүн ал жакта 7-класстан өйдө эле алып атканын жана кандай негизде бул үй бүлөнүн баласын албай атат, ошол тууралуу дагы барып кененирээк кеп салып көрөлүк. Мына урматтуу көрүүчүлөр, акыркы учурда Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасында дагы ноябрь айында эле 3 кичинекей ымыркай таштамдан табылды. Мындай учурлар балким мындан да көп кездешип атабы, аны биз көп биле бербейбиз. Бирок негизинен эле мамлекетибизде, анын ичинен Талас облусунда дагы шарты жок, мүмкүнчүлүгү чектелген, башка жака окуганга ал кубаты жетпеген окуучулар дагы бар. Аларды эмне үчүн бул мектеп интернаты кабыл албай атат, антип жазган
антип арыз жазган адамдарды азыр эле сиздер да көрдүңүздөр. Ушул боюнча интернаттын жетекчилигине келдик. Бул жакта да абал кандай, эмне себептен окуучуларды кабыл алууну кыскартып атышат? Толугураак азыр жетекчиликтен сиздерге маалымат алып беребиз. Билим ордосуна кош келипсиңер дейт. Бул жер ушундай 2 этаждуу чоң имарат экен. Бирок балдарды кабыл алуу азыркы учурда аз болуп аткандыктан сыртта деле окуучулар азырактай. Азыр бул жакта иштеген мугалимдерден бир маалымат алганга аракет кылалык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бул жакта иштейсиздерби? Ооба. Менин аты жөнүм Кылыч Бөдөшов, Сокол медиа сайтынан келип атабыз. Азыр эле бир Талаш шаарынан жашаган үй бүлөнүн арманын угуп келатабыз. Бул жака канча деген ата-энелер кайрылып, арыз жазып атышыптыр. Мектепке кабыл алыңыздар. Биздин балдарды окутганга шартыбыз жок, мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт деп. Ошол боюнча сиздерде кандай маалымат бар? Ушул окуга тапшырып аткандар барбы, жокпу? Бияка. Саламатсыңарбы? Мындай да, бизде деген ушуга чейин бизде интернатта 320 окуучуда бердич. Анан кийинки эле 5 жылдыкта бизде окуучулар кабыл алынбай калды да. Анан негедир соттун чечими деп ошол негизинде алынбай атат да, сот чечим чыгарып бербей. Анан окуучулар азайып мынакей, бирок ушул мектепке муктаж балдар, окуучулар көп да, балдар ата-энелер кайрылып атат арыз мененчи. Сиз бул жакта иштейсиз, ким болуп иштейсиз? Мугалим. Мугалим, аты жөнүңүздү таныштырып коесузбу? Надырбаева Назира. Физикадан сабак берем. Мен дагы үйдө 3 балам бар. Ошону берип окусам деген. Сиз дагы бул жака окууга киргизгени келдиңизби, балдарыңызды? Мен балдарым окутайын десем, соттун чечими менен кабыл албайт экен. Ошон үчүн балдарым өткөзө албай атам. Анын апасы болсо мигрант, атасы болсо окчан. Мен алардын чоң энеси болом. Бул жака качантан бери келип киргизе албай атасыз? Бул жакта соттун чечими болбогондон кийин киргизе албайм. Алар 7-чи класс болуп калды. 4-чү классынан баштап эле киргизсем дегем, киргизе албайм. Бир кызым окуйт 9-чу класста, ал том эле жетим. Анын соттун чечими менен киргизгенбиз, аны тигилерди киргизбей атат. Анан мен деле 3 жерге окусам, 3 жерден жакшы билим алса экен дейм. Анан бул жерде окуп атат, анан лицейди алып келип коюптур деп. Ошо мен да таң калам, алар ата-энеси бар балдар, алар каалашынча жүрөт, каалагандай. Анан бул жерде окуган балдардын баары эле том эле жетимдер бар, жарым жетимдер бар. Ал балдарга теңиле албайт да. Алар кенен кесир жүрөт, каалагандай жүрөт. Туулган күнүн өткөзөт экен. Мындай. Лицейди бияка алып келип коюптурбу ошону? Ооба, бул жерге алып келип коюптур. Бул жака ачып коюшканбы лицейди? Бул жерге алардын өзүнүн орду түбү жок окшойт. Урушканда. Кандай лицейди сиздер ачып койдуңуздарбы? Жок. Сиз тарапыңызда жетекчилик барбы? Бул жактан да жетекчиликтен Маалымат ошо, маалыматты жетекчиликтерден алсаңар. Азыр мо колдоого келсеңиздер. Киши бар экен да. Бул жакта мектепке балдарын киргизе албай аткан эненин айтымында бул жака дагы балдарды аз салып, бирок ошол учурда башка лицей дагы киргизип коюшкан. Бул жерде кандай ошондо же мамлекеттик имаратты дагы ичине лицей ачып, өзүнчө бир бизнес кылуу же кандай негизде ал лицей дагы бул балдар интернаттын үстүнө учкаштырып киргизип койгон. Ошол тууралуу дагы сиздерден азыр бул балдар мектеп интернатынын директорунан дагы маалымат алып беребиз. Мектеп директору дагы өзү кабинетине чыгып калды. Саламатсызбы? Сизге бир-эки сурообуз бар эле. Кирип алсак болобу? Маалымат. Айгүл, саламатсызбы? Сиздердин мектепке атайын келип калдык. Талаш шаарында бир үй бүлө мектепке 4 баласын киргизе албай кыйналып атыптыр. Өзү 3000 сомго квартирада турат экен. Шарты өтө жаман экен.
ошол суроо менен келдик. Бул жакка арыз калтырдык, бирок албай атат мектепке деди. Андан соң бул жакта да бир апа келген экен, мектепке киргизе албай баласын. Ал дагы ошондой кайрылуу кылып, андан тышкары сиздер мектепке да бир лицейди киргизип алыптырсыздар. Бул жакачы. Эмне үчүн бияка интернатка ушундай шарты жок, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн балдары окубайт дагы лицейди киргизип башка максатта пайдаланып атасыздар имаратты? Мен бул боюнча конкреттүү эле жооп берейин анда. Лицейди бул мектепке биз мисалы жетекчилик тарабынан сүйлөшүп киргизилген жок. Бул министрлик тарабынан өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун токтому менен келип киргизилди булар. Ал эми жана балдарды мектепке кабыл албай атканыбыздын себеби да бар. Себеби балдар кодексинин 37-беренесинде бизге окшогон ушундай балдар үйлөрүнө балдарды кандай тартип менен кабыл алат эмебиз бар, өзүбүздүн тартибибиз бар. Ошол тартипте кабыл алабыз. Анда мындай так даана жазылган, ошол 37-беренеде көрсөтүлүп турат. Соттун чечими болмойун биз балдарды кабыл ала албайбыз да. Ошол биздин статусубуз жетим, бизде негизи толук жетим балдар, анан жарым жетим балдар окушат. Жат окушат да? Жат окушат, жатак мектеп. Анан ал балдарды ошол ата-энеси жана көзөмөлчүлөр баары эч ким карабай калгандан кийин такыр мындай эч жака бара албай калган баланы, көзөмөлсүз калган баланы ошо сот чечими менен алып келип бизге жайгаштырат. Азыркы учурда талап кандай болуп атат негизи? Ушул жака балдардын берем деген ата-энелердин кайрылуулары көппү же азбы? Мен келгенден бери ошол ата-энелердин мектеп жаңы кайра мурунку калыбында келип калыптыр, жаңы директор дайындалыптыр, жаңы балдарды кабыл алат экен деп мындай туура эмес маалымат угушуп алыптыр. Мага наплыв болду да, келип ошо мен мектепке кабыл алышым талап кылышатты. Анан бирок мен жана деп түшүндүрмө берип жөнөтүп аттым, биздин мектепке мына ушундай тартип менен турупа кабыл алабыз деп колдоруна жана тизмени дагы карматып аттым көптөрүн. Анан ошол муктаж адамдар келип кайрылып атты. Канча арыз бар мисалы кайрылган? Менимче 150дөн ашык ата-эне келди. 150дөн ашык ата-эне келип. Биринчи класска алып келет элек, экинчи класска алып келет элек. Бардык ошо шарты болбогон ата-энелер да, мисалы кээ бир ата-энелердин үйүндө бир 3-4төн, мисалы эле татып келген ата-эненин үйүндө 3-4 баласы бар экен. Ошолордун баарын киргизсем деген ой бар экен негизичи, шартына байланыштуу. Ошо 150 ата-эненин балким 2ден баласы болсо эле бир 300 окуучу кабыл алынмак беле бул жерге. Мүмкүн, эгерде кабыл алуу тартиби жанагындай болбосо мүмкүн. Анткени мурунку эмеде тиги мурунку жылдары ошол мыйзам күчүнө кире электе балдарды ошол эме тиги айыл өкмөттөрдүн жана изилдөө актылары боюнча эле кабыл алыш экен да. Ошол айыл өкмөтү ошол үйгө действительно баягы эмеге муктаж, балдар жатак мектепке муктаж деп изилдөө актысын жазып берсе, жайгаштырып беришкен да. Анан азыр андай болбой калды дейм, аны түшүндүрүп айтып. Ал жакта ошондо ал лицейдеги окуучулар дагы бул жактагы жатаканаларга жатат, Ооба, чогуу эле жатышат. Жатаканабыз чогуу, бир эме менен киребиз, вход менен киребиз. Учебный корпуска деле чогуу киребиз, чогуу чыгабыз. Анда бир мугалимдерден дайындап берсеңиздер, биз ошол жатаканаларды балким карап көрөлүк. Азыр бул жерде бардар үй бүлөнүн балдары жана жетим чоңойгон балдар бардыгы бир жатаканада жатат экен. Ошолорду эми кандай десем, ар бир кичинекей баланын дагы мисалы жүрөгүндө ата-эне деген оору болушу мүмкүн, томук жетимдердин. Ошол учурда бардар үй бүлөнүн балдары дагы ата-энелери келген учурлар болот аларга. Ошондой учурда мындай кээ бир кичинекей өсүп келаткан балдардын жүрөктөрүнө бир катуу таасир бербейби? Ошол тууралуу да жатаканада чогуу жашап атса, кандайдыр бир теңсиздик пайда болбойбу? Ошол тууралуу дагы барып жеринен көрөлү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жана айтылган Чалдабар мектеп интернатынын бул жер эшиги болсо, бул жак болсо ошо Чалдабар мектеп интернатындагы окуган балдардын калидору экен. Мына бир узун калидор ошо мектеп интернатында окуган балдардыкы. Ошол учурда бул жакта кайрылып аткан ата-эненин айткан лицей болсо, бул экинчи этажга чыгат экен. Ошондо мындайча айтканда
эки категориядагы балдар, үй бүлөлөр бир жерге келет дагы, бир жерге окутуп, бир жерге жашатып туруп, ошол учурда бирөөсүн ылдыйкы этажга, бирөөсүн өйдөңкү этажга жайгаштырып коюшкан. Бул жерде эми балдардын атаандаштыгы бири-бирине болгон кандай таасир этет, аны эч ким эске алган эмес. Директордун айтымында Акылбек Жапаровдун токтоому менен ошол лицей бул жерге келип конуп ачылган экен. Бирок Акылбек Жапаров дагы эске алып койсо болмок, анткени бул жерде аярлуу катмардагы балдар жашап сабак өтүп атса, экинчи этажда кадимкидей эле балдарын жатак лицей менен балким акчасын төлөп окутуп атабы, ошондой окуу жай үстүндө билим берип жатат. Бул жерде кээ бир окуучулар мисалы кийген кийимдерин көрүп деле бул интернеттагы атаандашып же кандайдыр ичинде болгон бир ыза пайда болушу мүмкүн. Ошонун бардыгы барып балдардын аң сезимине кандай бир таасир бериши да мүмкүн, кандайдыр бир ооруларды пайда кылышы да мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Манас жатак лицейи жана балдар Чалдабар мектеп интернатынын жатакканасына келдик. Бул жерде ошол интернатта окуган балдар дагы жана лицейде окуган балдар дагы бир имаратта жатышат экен. Ошол тууралуу көрүнүш берип коесузбу сиз? Бардыгы ушул ишкенде кирет да? Ооба, бардык мен ушул интернатта тарбиячы болуп иштейм. Келиңиз киргиз. Манас лицейи жана Чалдабар мектеп интернат окуучулары ушул бир эшиктен киребиз. Андан кийин негизи мурда мына оң тарапта жаңы Чалдабар мектеп интернатынын балдары жашачы, сол тарабында кыздары жашачы. Андан кийин 2022-2023 окуу жылында биздин үстүбүзгө эч кандай эскертүү жок, эч кандай бизге билдирүү, эч кандай маалыматы жок. Бизге Манас лицейинин үстүбүзгө алып келип киргизип, бизди кыздар тарапка биздин Чалдабар мектеп интернатынын окуучуларын, ал эми оң тарапта балдар жашаган жака Манас лицейинин окуучуларын киргизишти. Ошондо бул жерде мурда интернат өзү эле жайгашып аткан убакта бул жак тарабында кыздар жашачы, ооба. Жагында жалаң балдар жашачы. Аралаш болчу эмес? Жок. Ал убакта. Бул азыр болсо кандай болуп калды эми? Аралаш. Азыркыда мисалы аралаш болуп калды. Жылып отуруп 7-чи, 8-чи, 9, 10, 11 5 эле класс калдык. Буюрса ушул класстардын бизге берген маалыматка караганда, ушул класстардын соттун чечими менен биз бүтүрүп кетсек, ошол бойдон Чалдабар мектеп интернаты жок болот, жабылат да, берди Манас лицейи болуп калат деген маалымат бар. Андан кийин азыркы бизге эч кандай туура келбейт. Себеп дегенде педагогикада да, методикада да эме деген закону өзүбүздүн билбеген эмебиз бар да. Мисалы балдар детское время деп коет. Балдар 9-да жатыш керек. Биз Чалдабар мектеп интернаты илгертеден эле 9-да балдар чогултабыз. 9:30 чейин жаткызып, түнкү тарбиячыга өткөзүп берип кетебиз. Бизде ошондо 9:30 балдар уктап калышат. Негизи ошо болуш керек. Саат 8-де мектеп жабылыш керек. Негизи. А бизде андай эмес. Бизге бүт закон бизге иштейт. А лицей тарапка закон иштебейт. Алар тамакка келет 6:30-да. Саат 7-ге чейин тамак ичет, кайра мектепке кетишет. Биз 7:30-да келип тамак ичебиз, 9:30-да жаткызабыз. 7-тен баштап өздөрүнүн оюндарын ойнотобуз, китепканага киргизебиз. Ошентип биз убакыт саат менен 9-да чогултуп, 9:30-да жаткызабыз. Ал эми лицейдики саат 9-да мектептен чыгат, 9:30-да келип тамак ичишет. 11-ге чейин каалагандай жүрүшөт. Ал убакта биздин балдар жатыш керек. Негизги детское время илгерте Союздун убагында бар. Саат 9:30-да жатып калыш керек бала дегенчи. А булар ошондой каалагандай жүрөт. Саат 11-ге чейин, даже 12-ге чейин эле жүрүшө берет. Башын жуушат, каалагандай басат турат, аларга уруксат, бизге уруксат эмес. А бул жакта эми жатакханалар кандай болуп атат? Ошону да көрүп берип коесузбу?
Бул жакты эми көрсөтө албайм, бизге уруксат жок аяка киргенге. Лицейдики, Булар лицейдики. Бул жак интернаттыкы. Азыр эми жатаканалар кандай болуп атат? Балдардын баратканалары, Мисалы бул жер жууна турган жерибиз. Булар лицей эрте менен эртерээк турат. Булар саат 7-де мектепке кетип калышат. Ошого чейин биздин балдарга деген Аристона жылуу суулар баарын жуунуп, андан кийин биздин балдар келгенде уже бустак суу калып калат. Балдар да ушул жерде жуунат. Ооба, балдар кыздардын баары ушул жерде бер толуп жуунат. Ооба. Бөлүктө да ушундай жуунат. Андай жок, бер жалпы. Бир жалпы. Анда ушунда бул жерге лицейдики да келип жуунат. Лицейдики да жуунат, биздики да жуунат. Анда бул ичинде чогуу эле аралашып жүрөт экен да. Ооба, чогуу. Жатканда эле бөлөк жатышат. Андан кийин бул ашканабыз. Ашканага дагы лицейдик келеби? Ооба, ашкана биринчи лицей тамактанат. Биринчи. Андан кийин лицейден кийин биз тамактанат. Негизи ошондо эме кылышкан. Лицей берде. Тамак берүү жагы кандай болот? Лицей менен интернаттыкы бирдейби же айырма барбы? Лицейдин өзүнүн ашкана эме ашпозчулары бар, өздөрүнүн тамагы бар, өздөрүнүкү. Биздики өзүбүздүкү бар. Ошондо урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде мындай жагдай жарылып атат. Ушул балдар интернаттын ашканасы бул жерде. Ашканасы бир, ашпозчулары бөлөк. Эмнеге дегенде, бир ашпозчулар ушул балдардын интернатта жашаган балдардын ашпозчулары аларга өздөрүнүн мындайча айтканда бул жерден деңгээлине жараша тамак берет экен дагы, лицейдин ашпозчулары келет дагы, лицейдин окуучуларына ошол категорияга карап тамак берет экен. Бул эми кандай болот? Бул жерде ашкананы көргөндө эле балдар, кээ бир кичинекей балдар, томугу жетим балдар барып ашкананы көргөндө эле бул жерден кандай таасир алат? Мисалы, бир бала келип туруп, ал жебеген тамакты жеп, бул жерден ушул окошкадан ал жебеген тамакты жеп туруп, отуруп, ушул жерден кетсин мейли. А экинчи бала ушул калктын арасында айрылуу катмарда үй бүлөдөгү балдар келип туруп, балким ал дагы ошол тамак жегиси келет. Бул жерде ачык айтканда мындай акмактык, келесоолук жаралып атат да бул жерде. Кантип эми ушул балдарды кичинекейинен мындай теңсиздикке карап туруп чоңойтот. Ушуну эске алып коюу керек. Мисалы, ошо теңсиздик бизде лицей келгенден бери аябай теңсиздик, ушундай бизге басымырлаган теңсиздиктер биздин мугалимдер тараптан, окуучулар тараптан деле аябай билинүүдө да. Окуучулар аябай нааразы болушат. Эмне үчүн биз лицейде болуп жүрө албайбыз? Эмне үчүн биз лицейде каалаган убакта магазинге барбайбыз? Каалаган убакта үйүбүзгө өзүбүз чалып кетпейбиз? Эмне үчүн биз ашканага өзүбүз аларды алып каалаган убакта керек ичпейбиз деп биздин окуучулар аябай нааразы болушат. А негизи коомдук жай, көмө өзүнүн бирдиктүү талабы болуш керек. А булар негизи лицейлер бирдиктүү талапка баш ийбейт. Биз өтө суранабыз, тарбиячылардан сурап, жогору директор завучтарын айтсак да, ошондой эле жашынакай болуп коюшат да, бирок өздөрүнүн кылганын жаза беришет. Азыр балдарга свобода беришет. Азыр биз айтып аткан жагдайды окуучулар да айтып атышат. Айтат, окуучулар абдан айтат. Андан кийин баары булар ар жактан келген баягы бар жерде мындай жакшы эме алып, физический эме билими да жакшы, физический жактан баардык жаранын топ келишкен балдар. А биздин балдар андайга талапка көп жооп бере албайт. Кийим жагынан, билим жагынан биздин балдар тең келишет. Калган моралдык жактан биздин балдар аларга тең келе албайт. Ошондуктан аларга аябай басымдуу билинет да. Себеп дегенде алар бизден 3 эсе 2 эсе көп. Мисалы биздин балдар жеке жүргөндө, эми биз ушуларды айтсак, бизге мисалы милиция тарабынан да биздин арабызда бир ызычуу балдардан ызычуу болсо келип туруп биздин балдарга күнөөлүү кылып коет. Себеп дегенде лицейдин балдарынын арасында жакшы жердин балдары бар. Алардын ата-энелери кызматта, чоң ата чоң энесинин тааныштары бар. Биздин балдар күнөөлүү болбой, лицейдин балдары күнөөлүү болсо деле биздин балдарды күнөөлүү кылып коет. Ошол себептен биз уже баягы милиция тараптагы эмелерди биз чакыргыбыз келбей калды. Өзүбүз арасы эле чечкибиз келет мындайлардычы. Анан балдарды мисалы жеке эле туалеттерге акырын эле жетелеп алып туруп, мындай какыс кокус кылып коюшат. Анан андай эмеде бизде көп болуп ойлатат, бирок баары бир администрация аяктыкты мындай өздөрүнүн менен дагы бийлик тарап негизи ошакта биздин негизи бийлик тараптын бар лицейдин сөзүн сүйлөйт, ошон үчүн алар жакты эметет да бизди басымдайт. Бизде жалаң коллектив жаман, биздин мугалимдер жамаатын эмес, мугалимдер эме балдарды да
мындай басмырлашат. Басмырлоо өтө жогору окшойт, анткени сиздин айтып атканыңыздан үнүңүздөн эле мындай ушундай бир ызаланып бир катуу бир кейип айтып атасызда, илягыңыз келип. Балдарга мындай боорубуз өтө ооруйт да, берге мындай лицейде иштеген мугалимдер, мындай орто мектепте иштеген мугалимдер баягы толук үй бүлөнүн балдарын тарбиялашат. Толук болбосо да мисалы жарым кетим болобу, бирок алардын ата энеси болбосо, эмеси чоң эне тайта тайнелери бардар. А бизде баягы эң баягы төмөн катмардагы балдар келет да, ошо разницасы ошол. Анан бизде өтө лицейге келгенден бизге басмырлоо өтө билинет да. Биз эмес мугалимдер эле ушундай деңгээлге жетип калыптыр, мынакей эжекенин колдору титиреп илебейинде араң сүйлөп атат. Ал эми кичинекей аң сезими калыптана элек, жаңыдан өсүп келаткан окуучулар кандай абалда калып атат, өзүңүздөр дагы баа берип коюңуздар. Ушул боюнча бул эле эмес, мисалы кечинде ашкара тууралуу айтып бердим. Дагы бир эмебизде бар да, кечинде мисалы бизде өрт болсо, жер тез мындай кырсык болсо, бизде тревога бериле турган жер бар. Анан бизде лицейдин балдары аны оюнчук көрүшөт. Мисалы түндө 11-де аны бир окуучулар басып коюптур да, биздин балдар 9:30-да жаткызып туруп биз чыгып кетебиз. Алар турбайт, анткени түнкү тарбиячылар карайт. Алар басып койгондон биздин 7-8 класстын окуучулары даже кийимин таппай, аябай жаман абалда болушту да. Мына аны баспагынан чуркап чыкты да. Бирок ошо балдарга эч кандай чара көрүлбөйт, анткени лицей балдарды кетирбейт. Же ата энесин чакырып, же ровддан чакырып, ошондой кылбайт. Себеп дегенде баары бир деле аларды базылып калат. А эгер ошол жерде биздин бир бала болсо, милиция азыр келип туруп, баары келип бизге кыйкырмак. Аларга кыйкырбайт, бизге кыйкырат. А биз келген, жогорку кеңештен келгендерге деле айтып атабыз. Тиги жогорку кеңешке бардык, аппаратка бардык, анын баарынан да. Анда бул жерде балдарды кичинесинен мындай байлыгы бар, бийлиги бар адамга мыйзам иштебейт дегенде тарбиялап атабы? Негизи келгенде мыйзам карапайым калкка иштебейт. Анан бүт эле мугалимдер, тарбиячылар баягы айтышкандан эме кылышат да. Баягы анткени баары аркасын ойлойт, коркушат. Себеп дегенде бизде балдар кайрылса деле, мисалы алардын укугун эч ким коргобосо, мисалы лицейдин балдары уруп койсо дагы чара көрүлбөйт деп атасыздар. Балки ошонун себебинен мисалы өсүп аткан балдар деле мыйзам иштебейт, бунун колунда бар деген акыл эс менен калыптанып калышы мүмкүн экен. Ыйлаган балдар да бар. Ыйлаган балдар да бар. Алар кыла берсе болот, биз кылсак болбойбу деп ыйлаган балдар бар. Даже чоң класстын балдары да бар ошондой. Андан кийин баягы баары эле келип мындай ашыкпаш баягы бийликке каршы же мындай эме жогору жакка ушундай сүйлөгөнгө каршы сүйлөгөнгө бизге болбойт. Себептен сүйлөсө эле келип туруп басмырлоо болот. Анан кийин баягы бул эжекелер болгон суранды дейм, сиз эми мен 57-тем, пенсиядамын, мен баягы коркуп турган эчтекем жок, ошон үчүн мен айтып берип атам да. Башка мугалимдер сүйлөй албайт бияктан көп. Алар тартынышат, коркушат. Анткени аларды жумушунан кетиребиз, андай мындайдан кыстоо болот. Бул экинчи ташта эми жатаканасы кандай, андан кийин туалеттери, жуунуучу жайлары, даратканалары тууралуу көрсөтүп бересизби? Так, бутубуз менен кирсек болот. Бул кыздардын комнатасы. Ошондо экинчи этажда кыздар, үчүнчү этажда азыр балдар жашайбы? Экинчи этажда балдар. Мына телевизорубуз бар, бардык шартыбыз бар. Жуунуучу жайлар. Чарбабыз бар. Жуунуучу жайлар каякта? Бир азыр бизге эметип жаңы эме салынып атат, бирок бүт элек. Душ, туалет жаңы салынып атат. Булар ар бир этажга. Азыркы ылдыйда. Ылдыйда болгондо ал жакта да эмне лицейдегилер менен чогуу? Жок, ооба чогуу. Основном биз ошо эркек балдар менен эркек балдар келишпейт экен. Биз ошо туалетке кире албайбыз. Себеп дегенде балдар кирип ошол жерден ызылдашып кетет деп коркобуз. Бияка туалетке киргенденби? Ооба, балдар туалеттерден эме кылышат да. Лицей тарап болуп кетти го. Лицей ала этаждан чыгабыз. Мына бул кыздардын ажатканасы, жууна турган жери. Бирок чогуу киришет.
Бул жакка дагы лицейдики дагы интернат. Интернат лицей бар чогуу керек. Бул кыздар жак. Интернаттын жуна турганда бөлмө ушул жакта. Бар ушул чогуу азыр. Интернаттын окуучуларына самындар, жуунуучу каражаттар каяктан бөлүнөт? Биздин өзүбүздүн эмеден интернаттан берилет. Үйүнөн да жардам берилет. Лицейдикке барып полный үйүнөн алып келет. Өздөрү алып келет дагы, бияктан жуунуп, анан кийин алып кетишет, айра. Бул эркек балдардыкы. Муну куртап коюшат да күндүз. Куртап коюшат, эмнеге? Ошону эме эшик сырттагы туалетке барышат. Күрүчү кимде отурат? Эме техничкаларда болот. Ошо эме. Бул жакта изоляторубуз менен эмебиз бар. Ооруп калган балдар, кыздар балдарыбыз ушул жака жатат. Бу жерде медсестра отурат. Лицейдикин да бул жактан карайбы? Жок. Лицейдикилер өздөрү каалаган жагына барышат да. Алар өтөт. Андан кийин мисалы биз күн суук болот, андай мындай болот. Лицейлер мисалы постоянно жылыткыч сайып отурушат. Өздөрү отурган жерлерге. Бизге жылыткыч сайга уруксат жок. Себептен өрт чыгып кетиши мүмкүн. Кандай ошондо? Жылкы сайып эмнешти? Аз комнаталар кыдырабы? Жүргүлөсүлөрдүн комнаталары барын эле көрөбүз. Сиз лицейде иштейсиздерби бул жакта? Жака келгениңиздер канча болду? Эме информацияны бергиле да. Жооп берип коесузбу? Жака келгениңиздер канча болду? Анда кирип көрүңүз, жылыткыч бар. Бул жака кирип жылыткыч бар шарт бар. Текшерсек деген деле ой бар. Комнаталарда да балдарга бул эженин эшикти жаап алганына караганда, балким биз комнаталарына киргенде ар кандай бир жүйөлөр менен бизге да доомат коюшу мүмкүн. Ошондуктан эми чын эле барбы жокпу аны дагы тастыктоочу, ырастоочу, балким четке кагуучу да убакыт керек. Мисалы мен өзүм классым 11-класс. Эже ага, эже биз жушуп атабыз. Азыр бул жылыткыч. Биз жылыткыч. Биз деле эптеп ортодон чогултуп жылыткыч алып келип алсак болобу деп суранышат да. Лицей анткен жылы 3 жылыткыч сайып атышат депчи. Ошондо эле бир эле имарат, бир жак бөлүгү жана илгеркидей эле жанагы байманаттардын бөлүгү, бир жак бөлүгү жана кедей кембагалдардын бөлүмү дегендей эле болуп калат экен да. Анан кийин жылыткыч жөнүндө аябай кызыктуу болуп атат да. Бул жерде эми сиздер сайсаңар өрт чыгып кетет экен да, бул жак сайса өрт чыкпайт. Ошондой болуп атат. Жок, себептен биз илгертеден иштейбиз, бу жерден баягы эме электрический эмелер бар, илгертеден эски деп биз өзүбүз билебиз да бери. Анан ошо мындай жылыткыч сайбайбыз да, мындай эле эме. Булар уже былтыртан бери ушундай катуу суук болгондо жылыткыч саят. Анан окуучулар ошодон сурашат да, эмнеге буларга сайса болот, бизге болбойт деп. Анда дагы айланып барып эле ошо окуучулар дагы мындай кандайдыр бир басмырлоого келип атканын белгиси экен да. Алар сайса болот, биз эмнеге сая албайбыз, бизге эмнеге, биздин укуктар эмнеге чектелүү деген сымал. Дагы кандай жагдайлар бар эжеке сиздерде? Ошо эле болду. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта бизге кайрылган жарандын бир маселеси болгон. Бул Чалдабар мектеп интернаты биздин балдарды мектепке кабыл албай атат деп бизге кайрылган эжекебиз. Ошону тастыктоо үчүн, тактоо үчүн биз бул жака келип, ошол эле учурда бул жака кайрылып келген да бир ападан бул жака лицейдагы жайгашкан деген маалымат алдык. Бул жерден биз тастыктаган эки нерсе болду. Балдарды албай аткан себеби жетекчиликтен соттун чечими менен гана жаңы мыйзам негизинде бул жака мектепке окуучуларды алууга мүмкүн деген жоопту алдык. Экинчиден бул жака лицейдин жайгашканы тууралуу бул чыныгы далил болду. Бул мектептин үстүнкү этажы Манас жатак лицей деп ошол жактан келип орун алган экен. Бул жерде жатаккана да болсо, жарымы ошол лицейге келип окуган балдар, кадимкидей эле кадимки үй бүлөлөрдүн балдары, ошол жакта окуган окуучулар, жарымында болсо калктын айырылуу катмарында жашаган үй бүлөлөр. Кээ бир балдардын томолой
жетим ата энеси жок балдар бар. Үй бүлө жагынан шарты начар, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн балдары жашайт. Азыркы эжекебиз айткандай, бул жакшакта мисалы кедей кембагалдардын мыйзамы, укугу чектелүү деген сыяктуу дагы бир аң сезимди калыптандыра турган дагы нерселер болуп турат экен. Ал эми бул жакта жаңы келип жайгашкан 1 жылдан ашып калды деп атабы, ал тууралуу дагы бизде толук маалымат жок. Бирок экинчи тараптын дагы кандайдыр бир айта турган чындыгы болсо, биз дагы келип бул жактан чагылдырып берүүгө макулбуз. Бирок бул жерде дагы канчалык теңсиздик бар, теңсиздик жок, аны көршүлөр өздөрү баалап, өздөрү айтышат.